деп жүрдүк эле. Алла Таала биз өзүбүзгө мекен берди. Ушинтип атса кантип мамлекет курабыз? Бул жакта дунган бар, уйгур бар, кыргыз бар, өзбек бар, татар бар. Элинин бизде бир эл бар. Шекер эли, Көксай эли, Ош эли, Талас эли деген жок, Кыргыздын бир эли бар. Ушинтип кичинекей айылда тил табыша албай атсак, кыжыңдашып атсак, улууну кичүү сыйлабасак, конокту, жергиликтүү сыйлабасак, кантип мамлекет курабыз? Мен азыр башка нерсени ойлонбой калдым, ушуну эле ойлонуп калдым. Атарытып, жолго арытып келдик, бир чоңураак глобалдык маселени чечип берели деп. Көтөрүлө албай койдук ушул нерседен. Мен сизден суранам, чек ара тармагына, суу тармагына Эмир мырзаны кызматка алыңыздарчы. Ушул киши бир жакшы берет болуш керек деп ойлоп атам да, мына сөздөрүнө карагандачы. Кызматка коюңуздар, ошону чечет болуш керек ушу 3-4 айдачы. Караңыздар, ушул жагына бир карап көрүңүздөр. Урматтуу мекендештерим, эмне үчүн кайчынын даражасы төмөн, ушуну айтып коеюн. Кайчы чоң апалар иштетет. Уур, ийне ичке кичинекей, бирок ийненин даражасы чоң. Ийнен апалар иштетет, төбөсүнө төөнүп алат. Эң бийик жерине, болбосо көчөгө келет же болбосо Айнек бардага бийик жерге сайып коет. Кайчыны иштетип туруп эң төмөн жерге коет. Билесиздерби эмнеге? Эң кийиздин алдына коет, эң төмөн жерге. Эмнеге кайчынын даражасы төмөн десе, кайчы бөлөт экен, ийне бириктирет экен. Тилден ынтымак сөз чыкпайсан, денеден ынтымак амал чыкпайсан, Кыргызстан өнүкпөйт. Экономиканы да сүйлөбөй эле коелу, чек араны да сүйлөбөй эле, сууну да сүйлөбөй эле коелу. Ынтымак болбосочу, Кудай береке бербейт экен, жакшылык бербейт экен. Ынтымагы бар элдин рызкысы түгөнбөйт. Ушу ат менен анан борбор үчүн не гана барган жокпуз азыр. Мен көңүлүм аябай чөгүп барат. Манас чыккан жер. Менин бир 4 сап авторлугун окуп берейинби? Ааламга берген манасты, ардактай масыл таласты. Жаштыктын ушул мекени жаркырап гүлүн жаңы ачты. Эмелестетип көрүң, Чыңгыз чыккан жердей жер барбы, чын кыргызмын деген адамга деген саптарым бар. Ошо жерге келип укканым ушу болсо, көргөнүм ушу болсо, мен кантип тынч уктайм? Чет өлкөгө көп чыктым мен. Америкада окудум, Польшада окудум, Литвада окудум, Японияда окудум. Барып турачы, Кыргызстан десең билбейт каякта экенин. Кичинекей элбиз. Өзүбүздүн кылганыбыз ошол. Бир оюн чыкса андан да уруш чыгат, чогулуш болсо мындан да уруш чыгат. Башка элдин алдында улуу атабыз Ленин, жаштын берген тилегин, Сталин өз атабыз эркин өстүп жатабыз деп жүрдүк эле. Алла Таала эркин мекен берди. Аны деле сыйлабайбыз, буну деле сыйлабайбыз. Бийлигиң турганың жок деп берсек, ичине бир наркы сактайлычы. Мен азыр башка маселени көтөргүм да келбей калды. Ушу ынтымак маселеси гана калды. Мен уктум, көрдүм, 1,5 километр жол аракет кылалы. Статус жагына мен сөз бербейм, бирок аракет кылалы. Анан жана экинчи категория дегенде аракет кылалы. Анан мен эл аралык комитеттемин. Суу Самыр Тараз жолун эртерээк өткөзгөнгө, акчаны эртерээк алып келгенге аракет кылалы. Биз чече турган маселе ушул экен. Кудайым колдосун, коргосун. Абалар, аталар, мен силердин көбүңөрдөн жашмын. Эгерде адепке койгондо мен унчукпайт элем. Модератор болдум, партиянын төрагасымын. Атай микрофонду бердиңер. Өкүм кылсаңар келгиле деп биз келдик. Өкүм адептен жогору турат. Ошон үчүн анча-мынча сөз айттым, анча-мынча комментарий бердим. Менден өтсө силер да кечирип койгула. Жүрөктөрү тазалап туруп, эки-экиден кечирим сурашып коюңуздар. Бул күндөр өтөт. Бул суу дагы биздики эмес. Бул жер дагы жаның Алла Тааланын алдына кетет, жердин алдына түшкөндөн бизге баары бир. Эң башкысы өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат. Ынтымакта бололу. Кудай колдосун.